Oyunu başladın mı sen de bana akça жетпей атат. Баягыда эле айтпадым беле мен сага. Мен çoğun жаға тапшырышым керек да. Кыз болгондон кийин окуяйын эмне кереги бар? Бар үйдө отурасың. Андан көрүп бар апаңдын жанында бар. Швед тиккенди үйрөн. Мен өмір бойы эле швед тийип жүрө бербек белем. Апа, атам койсап тургу. Окууга дагы акча бербей койду. Дайыма эле байкеңе дей берет. Мунусунда да байкеңе деп койду. Атам менен сүйлөшүп бериңизчи. Эми сен атаңсын билесиң ошондой. Айткандан кайтпаган алда бирге жер да. Мен жай отуруп сүйлөшүп көрөм атам менен алдап солдап. Андан көрө бар сен сага окуп даярданып бер. Рахмат апа. Хай, сен неге жан талаш окуп жаткан кызыңды бурушасың? Окуп көрсүн, тапшырып көрсүн, өтсө өтүп кетер. Мен да кат айта алмакчымын. Чакырчы кызыңды. Айбика кел, атаң чыкырып атат. Кел чай ич. Кел кызым, отур чай ич. Кызым окуйм деп турма эле. Окусаң оку кызым. Акчасын берем. Жетпей баратса дагы койсо деп дагы жеткиребиз. Рахмат ата.